менен ооза чарга чейин отурган жаш балдар бар. Компьютерный клубтарда. Ошолор эмне отурат? Ким киргизди, ким уруксаты менен келди? Заведениянын ээлери менен чогуу сүйлөшкүлө. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы рейдке даярдыкты кечки саат 21:30 баштады. Алар эки топко бөлүнүп шаар ичиндеги көчөлөрдү кыдырды. Дароо эле шаар ичинде унаа жүрүүчү чоң жолдон 7-8 жаштагы 6 бала кезикти. Анын экөөсү ылдамдык менен жеткирбей качууга үлгүрдү. Ошондой эле кафелердин алдынан ушундай жаш өспүрүмдөр кармалды. Ошо ата-энелер дагы үй бүлөдө, үйүндө ушу түшүндүрүү иштерин жүргүзсө жакшы болмок. Биз деле мектепте ошо айтабыз, ушу Жарамазанда айтпаш керек. Мына именно ушу көчөгө чыгып, баягы центральный көчөлөрдө, светофорлордун алдында айтпаштыгын баарын ошондой түшүндүрүү иштерин, профилактика иштерин жүргүзөбүз ар дайым. Көпчүлүк балдар шаардагы Борбордук көчөгө жакын жайгашкан тамактануучу жайларда Жарамазан айтып жаткан жеринен кезикти. Тийиштүү топ барган кезде тамактануучу жайда иштегендер нааразычылык билдирди. Ал эми инспектор балдар Борбордук көчөлөрдө айдоочуларга барып, Жарамазан айтып, кооптуу абалды жаратып жаткандыгы жөнүндө маалымат келип түшкөндүгүн билдирди. Жаш балдар өздөрүнүн баягы Жарамазан айтып жүрүшөт. Мына бүгүнкү иш-чаранын максатында Ош шаарынын элдин көчөсүнөн кармадык, баягы жолдун боюнда светофорлорго барып, машиналар токтогон маалда жүгүрүп келишип, баягы машинанын айнегин түшүрө коюп Жарамазан айта коюшат. Ошол нерселер көп кездешет. Баягы өздөрүнүн коопсуздугун сакташ үчүн ушул максатты ушундай рейдтерди уюштуруп жатабыз да биз. Андан соң балдар жаш жете электердин укук бузууларын алдын алуу борборуна алынып келди. Бул учурда түнкү саат 12ге чамалады. Бирок бул учурда балдарын издеп тынчсызданган билдирүү ички иштер башкармалыгына келген жок. Андан соң балдардын өздүгү жашаган жери такталып жакындарына кабарланды. Түнкү саат 1ге жакындаганда алгачкылары келе баштады. Балдардын биринин апасымын деп келген булайым бизге маалымат берүүдөн баш тартты. Ал көчөдө кармалган баласы үчүн күч түзүмдөрүн күнөөлөп, баласын албай кеңседен чыгып кетти. Мен барам деди, айыл барып, кайра келди. Бул келет саласын кырмап кетти. Тарабы бүтүлүк. Биз жарыман кеткенбиз ака. Тарабы ак эмес. Андан соң рейд түнкүсүн интернет клубтарда отурган 18 жашка чейинки өспүрүмдөр арасында уланды. Өспүрүмдөрдүн коопсуздугун сактоо үчүн түшүндүрүү иштери мындан ары да уланаарын Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери билдирди. Каерде окугандыгы тууралуу, ал кайсы жерде жашайт, ата-энеси тууралуу, ата-энесинин каерде иштегендиги тууралуу жалпы общий бланкалар толтурулат. Андан кийин бул жердеги жаш өспүрүмдөрдү реабилитациялоо борборунун кызматкерлерине өткөрүлүп берилип, андан ары алар ата-энелерин баланын метрикесин, анан өздөрүнүн паспортун алып келип туруп, андан кийин балдарын алып кетет. Атаң барбы? Жок. Атаң каякта? Ошо атаны чакырыш керек. Урматтуу ата-энелер, балдарыңарды караңыздар. Менин да балам көчөгө чыкты эле, башыттан келесе мына милициялар камаптыр. Ошон үчүн балдарыңарды карап, неме кылгыла, ден соолугуна эң пайдалуу. Азыр көрүп атасыңар, мындай заманда балдарыңарга этият болуп көчөгө чыгарыштан сактаңыздар. Азыр ата-энени чакырабыз да, свет кошуп беребиз ата-энеге. Гүлнур Арапбай кызы, Самат Сейдаматову, жаңылык.